Бұл Nissan Maxima A33. 3 литр көлемі V-образды 6 цилиндрлер. Жұмшақ бұлғарыдан жасалған отырғыштары жана өзгөчө прибор панели. Camry 30-дан 10 см ұзынырақ, демек артында орын көбірек. Ушул бизнес седанды бүгін тест-драйв жана обзор кылабыз. Жүрүк отурмонун спорт режими бар экен. Спорт режимине коюп койдук. Ал эми көрөбүз азыр канча секундта 100га чейин ылдамданат. 1, 2, 3. Жүз балды. Бүгүнкү күндө Nissan Maxima караганда көпчүлүк айдоочулар Toyota Camry 30ду жакшы көрүшөт. Бирок өз баасын эске алганда бул деле мыктууна. Биринчиден кузов. Бул Maxima'da кузовтун узундугу 10 см узунураак Camry'ге караганда. Туурасы бирдей эле. Анан ошол кошумча 10 см алдыңкы же арткы бамперине кошулган эмес. Ошол кошумча 10 см салондун ичине кошулган. Демек, арткы отургучтарында жүргүнчүлөр үчүн орун көп. Экинчиден бул кыймылдаткыч. Орус тилинде муну легендарный деп коюшат. Негизи Camry'ге мындай жалпысынан жакшы моторлору коюлат. Бирок ошол коюла турган моторлордун ичинде саналуу эле моторлор ушул кыймылдаткычка жетет. Күч кубат, үнөмдүүлүк жана тынч иштөө ара катышына көпчүлүк кыймылдаткычтар жете албайт. Бул мотор негизи 96-жылдан баштап 2001-жылга чейин 6 жолу топ 10 эң мыкты кыймылдаткычтардын катарына кирген. Camry'ге караганда бул Maxima'нын мотору дээрлик 1,5 эсе көп күйүүчү майды сарптайт. Бул начар мотор болгондуктан эмес, бул V6 болгондуктан. Camry'ге деле V6 моторлору коюлат, бирок баардыгына эмес. А бул Maxima болсо заводдон бир гана V6 моторлору менен келген. 4 ар кандай көлөмдүү моторлор келген. 2 литр, 2,5, 3 литр жана 3-5 литр моторлору. Ошонун баардыгы плюс-минус бирдей эле, бир гана көлөмдөрү ар кандай болгон. 3 литр болобу, 2 литр болобу, ошолор плюс-минус бирдей эле күйүүчү майды сарптайт. Эң аз шаар ичи 13-14 литр. Ал эми шаар ичиндеги жол тыгымдары менен 15-16 литрге чейин жетиши мүмкүн. Ушул мотордун күйүүчү майдын чыгымы жалгыз бир кемчилиги деп ойлойм. Бирок конструкциясы, мисалы, Camry'нин V6 мотору VVT системасы менен келет. Бул болсо жөнөкөй V6 чынжыры менен. Негизи Camry'нин мотору заманбап анан технологиялар менен алдыда болсо, Nissan'дын мотору тынчыраак иштейт. Азыр мисалы силерге бир угузуп кетели. Мынакей Camry 2017-жылы чыгарылган 2.5 мотору менен. Ал эми Maxima'да турган мотордун иштешин силерге бир угузуп кетели. Уктуңар да эми канчалык мындай жумшак, анан жагымдуу болот. Бирок мен айткандай эле Camry'нин мотору заманбап, анан технологиялары да заманбап. Ал эми силерге мисалы кыймылдаткычтын үнү, жумшак иштеши маанилүү болсо, анда Maxima силер үчүн. Бирок жалпысынан бул кыймылдаткыч ишенимдүү, анан бышык. Албетте, мисалы эч карабай айдасаңар, анда бузулуп баштайт. Мисалы радиатор. Радиаторду дайыма тазалап туруш керек. Айрыкча ысык климатта же жайында тазалап туруш керек. Тазалабасаңар, анда мотор ысып баштайт.Ысып баштаганда кыймылдаткычтын цилиндрлери чийилет. Майдын чыгымы көбөйөт. Ошого окшогон көйгөйлөрдүн баардыгы башталат. Ошондуктан радиаторду дайыма тазалап турула. Бирок жалпысынан аябай бышык. Газды тээп айдасаңар деле, кышында мисалы от алдырып дароо эле кетсеңер, ошонун баардыгына чыдайт. Дагы бир айта көчү нерсе, бул моторлордо механикалык дроссель турат. Camry 30-дарга электрондук дроссель коюлуп баштады. Демек, бул кыймылдаткычтын газ педаль менен дросселдин байланышы бир гана механикалык, трос менен байланган. Ошондуктан бул жерге круиз контроль орнотулгандан кийин жалпы конструкциясы татаал болуп чыкты. Мисалы, ушул дроссель заслонканын датчиги кээде иштебей калышы мүмкүн. Андан кийин муздаткычтын компрессору. Компрессор ушул мотордун астында жайгашкан. Ошондуктан бүт ошол жака учкан чаң, баткак ошол компрессордун подшипниктерин жайлайт. Компрессор өзүңөр билесиңер, компрессорду табыш кыйын, тапсаңар деле баасы асмандын башы болот. Maxima издеп жатсаңар, анда кузовду аябай жакшы текшерип туруп алгыла. Анткени эгерде Maxima урулса,
бурулгандан кийин кузову аябай чирийт, айрыкча лонжерондору, чашкалары, анан босоголор, ошондуктан жакшылап текшерип туруп алгыла. Биздин учурда бул унаа аябай жакшы алынды экен, өз боегунда. Анан ээси аябай жакшы карап туруп унааны. Мисалы кошумча чуу тосмосу бар экен, андан тышкары аудио системаны орнотуп коюптур. Sony фирмасындагы аудио системасы бар экен. Анан кааласаңар ээси ушул унаанын өзүнүн заводдон чыккан магнитофонун да берет сизге. Toyota'larga Aisin фирмасы жүрүк отормосун жасаса, Nissan'larga Jatco деген компания жасайт. Ошол Jatco фирмасындагы 4 баскычтуу өзү которгон жүрүк отормосу бул унаада турат. Негизи ишенимдүү, анан бышык. Албетте тейлөө кылып турбасаңар, анда бир заматта бузулат. Негизи эле Nissan менен Toyota'лардын жүрүк отормосу ушундай. Эч карабай тебип айдап жүрө берсеңер, бир заматта аябай катуу бузулат. Өзгөргө ушундай Maxima издеп жатсаңар, анда дал ушундай 3 литр версиясын караштырыла. Анткени ушундай 3 литр версияларында кээ бирки унааларда өзүн өзү бекиткен дифференциал турат. Дал ошол өзүн өзү бекиткен дифференциал унаанын жалпы бурулушун жана жүрүшүн кичине болсо деле жакшыраак кылат. Анан дагы бир айта кетчү кызыктуу нерсе, бул мындай кичинекей тест, өзүңөр да кылып көрсөңөр болот. Ушул жагынан келсеңер, тет жеринде кичинекей датчик турат. Бул кузовдун датчиги. Канчалык кузов бийик турат, ошону аныктап турат. Бул фаралардагы ксенон үчүн керек. Анткени ошол ксенон ошол датчик аркылуу өзү коррекция кылып турат. Бул ксенондон тышкары жөнөкөй галоген фаралары коюлат. Ошол галоген фараларды өзүңөр салондун ичинен баскычтар менен коррекция кыласызар. Демек, ушул жакта датчик жок болсо, анда алдыңкы фаралары жөнөкөй галоген. Бирок датчиги туруп, алдыңкы фаралары галоген болсо, демек алдыңкы фаралары өзүнүкү эмес. Ал эми Nissan'дын салондун дизайны плюс-минус Camry'ге окшошуп кетет. Бирок жалпы сапаты, мисалы пластиктин сапаты, булгардын сапаты кичине начар. Негизи эле Toyota'лардын салондордун сапаты Nissan'дарга караганда жакшыраак болот. Бирок мага жеке өзүмө прибор панели жагат. Орус тилинде муну флуоресцентная подсветка деп коет. Мисалы өчүп турганда бул капкара болот. Анан жандырганда аябай кооз жарык берет. Биздин учурда бул унаада жок экен, бирок негизи Maxima'ларга отургучтун эс тутуму коюлат. Андан тышкары ачкычты чыгарып койгондон кийин отургучу артка жылат, жеңилирээк чыгыш үчүн. Анан бул унаада алдыңкы отургучтардын жылыткычтары бар. Жылыткычтары эки режимде иштейт. Camry'де деле жылыткычтар болсо, алар бир режимде иштейт. А мында болсо эки режимде иштейт. Бул мындай кичинекей эле, бирок жагымдуу нерсе. Демек, Camry'нин жана Maxima'нын салону плюс-минус дээрлик бирдей эле. Camry'де болгон нерсе Maxima'да жок. Maxima'да болгон нерсе Camry'де жок. Демек, Maxima же Camry алам десеңер, кайсыл критерийлер силер үчүн маанилүү болсо, ошолорду тандап туруп алыш керек. Мисалы, сапаттуу, жумшак салон, жумшак жүрүү бөлүгү, анан орус тилинде айткандай ликвидность деген нерсе силер үчүн маанилүү болсо, анда Camry айдагыла. Бирок мындай орус тилинде айткандай взбитый, ылдамдуураак, анан көбүрөөк опциялары менен, ошол эле мисалы отургучтардын эс тутумдары, ошондой нерселер силер үчүн маанилүү болсо, анда Maxima силер үчүн жакшы вариант. Ошондуктан коркпостон ушундай Maxima'ны караштырып көрүлө. Ушуну да көрүлө, анткени бул азыркы учурда сатылууда. Видеонун астына тиркемени кошуп коебуз, тиркемени бассаңар, жарыяны толугу менен көрсөңөр болот. Силер менен болсо Машина Кейджи, кийинки көрүшкөнчө бар болгула.